күн сайын эстетет, күн сайын адам баласын тазалыкка, арулукка, пакизалыкка, ынтымакка, акыйкатка, адилеттүүлүккө, чындыкка, түбөлүктүү ахиретке даярданганга чакырат. Аллахнын улуу акыркы китеби бурмаланбаган, өзгөрүлбөгөн, кыямат күнгө чейин сакталган. Андыктан туугандар, Куран менен достошойлу, сырдашайлы, Куранга жакындайлы. Бүгүн Куран окубасак, Аллага тооба кылайлы. Алладан кечирим сурайлы. Кечке чейин Куран окуп, аз болсо дагы 10-15 минутта канча мүмкүнчүлүк убактыңыз бар, Куранга убакыт бериңиз, анан жатыңыз. Болбосо жашоо өтө берет, өмүр кыскара берет, өлүмгө жакындай беребиз. Куран окугандан кийин жүрөк нурланбайт, жүрөк тазаланбайт таксыр. Насаат ала албайбыз, жашоого бир жакшы насаат, пайда ала албайбыз. Куран насаат дагы, шифа дагы, райымдуулук да. Алхамдулиллахи роббил аламин. Вассалату вассаламу ала сайидина Мухаммад ва ала алихи ва асхаби аджмаин. Суратул Мулк, өзү Суратул Мулк, Мүлк сүрөсү дейт да буну. Анан Табарак деп башталганат, Табаракты окупойчу деп эл арасында Табарак деп аталып калган. Табаракаллади биядихил мулк деп башталгандыктан мынакей Мүлк сүрөсү деп да аталат, Табарак сүрөсү деп да аталат. Мындан башка да аттары бар. Бул сүрө көпчүлүк аалымдардын ою боюнча Меккеде түшкөн. Мединада эмес, Макки. Аты Табарак сүрөсү, Сурату Табарак. Ал-Мани'a деген аты бар. Мунжия деген аты бар. Ва хия тадафа ан қарииха кама саяти. Ким буну Табарак сүрөсүн окуп жүрсө, Мүлк сүрөсүн окуп жүрсө, аны кабырдын азабынан, дозоктун отунан түртө турган, сактай турган, токтото турган сүрө ушул сүрө. Ошон үчүн аты дагы Ал-Мани'a дейт, тосуучу. Эмнеден? Кабырдын азабынан тосуп кое турган. Ахиреттин азабынан тосуп кое турган. Бул сүрөнүн фазилеттери өтө көп, артыкчылыктары айтылынган. Биринчиден, ким Мүлк сүрөсүн окуса, ага Мүлк сүрөсү шапаат кылат. Алла субханаху ва таала күнөөсүн кечиргенге чейин ортого түшө берет да. Шапаат мааниси ортого түшөт деген сөз. Абу Дауд, Тирмизи риваят келет, Абу Хурайра разияллаху анхудан, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инна суратан фил Кур'ан 30 ая шафаат ли раджул хатта гуфира ла ва хия табаракаллади биядихил мулк." Куранда 30 аяттуу сүрө бар. Мүлк сүрөсү 30 аяттан турат тугандар. 30 аят. Эгерде бир адам жаттайм десе, күн сайын бир эле аяттан жаттаса, бир айда жаттап бүтөт. Эч кандай кыйын эмес. Пайгамбарыбыз айтат, 30 аяттан турган сүрө бар. Ал ким ошону окуса, аны шапаат кылат. Күнөөсүн кечиргенге чейин. Ал кайсы сүрө деди? Табаракаллади биядихил мулк. Абу Даудда дагы, Тирмизиде дагы. Насаиде да келет, Ибн Мажада да. Биринчиден, экинчиден, Мания Мунжия, бул куткаруучу сүрө экен. Азапты токтото турган сүрө экен бул. Кабыр азабынан. Тирмизиде келет, Ибн Аббас разияллаху анхумадан риваят бар. Тирмизи шарифте. Айтат: "Дараба ба'ду асхаби наби саллаллаху алейхи ва саллям хибааху ала кабр." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кээ бир сахабалары көрүстөн бар экен. Ушу көрүстөнгө бир палатка орнотуп коюптур да. Ва хува ла яхсиб аннаху кабр. Бирок бул ушу көрүстөнгө эле чекесине эле палатка орнотуп койсо, аны бул кабыр деп эсептебейт. Жана палатка да. Fa idha qabr insan yuqra suratul mulk hatta khatamaha. Bir insanın kabırı varken nar jagында Мүлк сүрөсү окулунат экен, башынан аягына чейин.
Фаата залика сахаби, ушу сахаба пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келиптир. Дагы айтыптыр. Фақал я Расулаллах, зарабту хибаи аля қабрин. На қабырға палатка тиктим эле. Ва ана ла ахсиб аннаху қабр. Мен муну қабр деп эсептебейм. Фаида қабр инсан юқра суратул мулк хатта хатамаха. О бир кишинин қабры бар экен, ошол жерде Мүлк сүрөсү окулуп атат. Қабырда. Башынан аяғына чейин окулду. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Фақала наби саллаллаху алейхи ва саллям, хия ал-мани'a. Бул мани'a. Мани'a деген кандай? Кабырдын азабынан тосуучу. Хия мунжия, куткаруучу. Тунжихи мин азабил кабр. Ким окуса, ошол адамды кабыр азабынан куткарат dedi. Факана сахибул кабр сахабиян. Ошо кабыр өтүп кеткен ошо кимдин көрүндө Куран окулуп атат? Ошо сахаба болгон экен өзүчү. Ал якра куллу лейлатин суратал мулк. Ар түнү Мүлк сүрөсүн окуш экен да. Ошо сахаба ар түнү Мүлк сүрөсүн окуш экен. Түн сайын ар күнү, кыскасы айтканда түнү Мүлк сүрөсүн окуш экен. Фахафизатху ва наджатху мин азабил кабр. Эми Мүлк сүрөсү аны сактады, жана кабырдын азабынан куткарды дейт. وأكرمه الله تعالى بتلاوتها في قبره كل ليلة. الله تعالى ага сый көрсөттү. Ошо Мүлк сүрөсүн окуганын себебинен ар күн сайын кабырында Мүлк сүрөсү окулуп турат экен. وقد أسمع الله تعالى قراءته لذلك الصحابي الذي ضرب خباءه على القبر. Жана ошол үндү Мүлк сүрөсү күн сайын окулуп атпайбы? Бул өлгөнгө чейин күн сайын окуган да. Өлгөндөн кийин да Алла Таала, Алла Субхана ва Таала ушул Мүлк сүрөсүн окуп жүргөндүгү үчүн, Алла Субхана ва Таала периште дайындап койсо керек. Күн сайын ошолдо Мүлк сүрөсү баштан аягына чейин окулунат экен, Табарак сүрөсү. Ушу сыйына ошондой кылып сый берди. Анан бул кишиге дагы, баягы палатка тиккен кишиге дагы Алла Таала угузуп койду дейт да буга да. Бул кишиге дагы угузуп койду дейт. Мынаке туган бул жөнөкөй нерсе эмес, сиздерге азыркы айткандай, мынаке Раваху Насаи ва Ибн Маджа ва гайрухум кама фи таргиб. Насаи шарифте, Ибн Маджа шарифте буларда да ушуп келет мынаке. Жабир разияллаху анхудан риваят бар. Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ла янам хатта якра алиф лам танзил ас-сажда ва табаракаллади биадихил мулк. Жабир разияллаху риваят келтирип, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушу эки сүрөнү окумайынча уктабайт эле дейт. Алиф лам танзил сажда сүрөсүн жана Мүлк Табарак сүрөсүн окумайынча уктабайт эле дейт. Азафу фи жами сагирде келет. Демек, ар түнү аалымдар ушуну бекем айткандай, Мүлк сүрөсүн окуу сүннөт дейт мына. Табарак сүрөсүнчү. Кандай пайдалары болуп атат? Кандай экен мынакей угуп турабыз эми. Вакад рава Ибн Мардуя ан уммил муъминин асайида Айша радhiyallahu anha анна наби саллаллаху алейхи ва саллям кана якра алиф лам мим танзил ас-сажда ва табаракаллади биядихил мулк кулла лейлатин ла яд'ухума фи сафарин ва ла хадарин. Пайгамбар саллаллаху алейхи Айшени өз айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул эки сүрөнү алиф лам танзил сажда сүрөсүн, табаракаллади табарак сүрөсүн, Мүлк сүрөсүн эч таштабайт эле дейт. Үйүндө болсун, сапарда болсун таштабайт эле дейт. Жергиликтүү үйүндө болсун, жофоз жаса сапарда болсун таштабайт эле. Ар түнү окуйт эле. Ибн Мардуя Ибн Мас'уд разияллаху анху риваят келтирет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: Сурат Табарак сүрөсү хиял мани'a мин азабил кабр. Бул кабыр азабынан токтотот деген. Аллама Мунави рахимахулла айтат: ал-каффалаху. Тосуучу, азаптан тосуучу. Кимди Мүлк сүрөсү азаптан тосот экен, ким окуса ошону. Анкариха. Ошон үчүн иншалла бекем отургандар ниет кылайлы, сабакка катышып угуп аткандар да ниет кылайлы. Кудай кааласа бүгүндөн баштап бир аяттан болуп, алхамдулилlah акырын жаттасак, 30 күндө 30 аят жаттап коебуз. Бүгүн табаракаллади биядихил мулк
وهو على كل شيء قدير. ертең الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الحكيم. ертең ақырында бірден аят. Кейін қарап ала оқысақ керек, оқып аламыз. Кім жат білген болса, бір күнден баштап ниет қылайлы туғанда, иншалла бұға көп уақыт кетпейді. Мына мешіттен шығып, үйіңізге жеткішектілі оқып қойсаңыз болады. Үйіңізге кіріп, қораңызға кіріп, баттайлы оқып қойасыз. Ұйқыңыз келгенге шейін оқып қойасыз. Кішіне ерік керек, ниет керек, дуа керек. Ниет жоң дерсе, я Алла деп ниет қылып, иншалла, дуа қылайын, Алладан жардам сұрайын. Әрекет қылауыз отырғандар. Жөн еле сабақ болу өрбесін да. Мен дағы ниет қылайын, сіздер де ниет қылыңыздар. Құда қаласа, қанша күшіміз бар ғой, жаттаған болса оқы, иншалла, өлгенге шейін таштабай оқиды. Мынандай кереметтүү, қасиеттүү пайдалары айтылып отат туғандар. Ким жаттай елек болса, көз қорқы қол батыр, еч ойланбаңыз. Бисмилла дегенде бүгінден баштаңыз, бір айда жаттап аласыз. Bu kişi ne degen? Allama Munavi rahimahullah aytar. İza mata vudi'a fi qabrihi ve lev annaha quriyat ala mayyitin lemanat anhu nazar. Demek kaçan bu tosot oşu okugan tabarakta okup жүрген adamdı kabır nazavынан kaçan tosot, kaçan ölüp kabırga koyulganda. Eğer de bu okula turgan bolsa ölükü okulsa lemanaat anhul azap, andan dağı azapты тоқтатып тұрады дейді. Ошон үчүн bizde ve yuhaz minhu nadba ma atuda, yani ma i'tadahul muslimun, musulmanlarda adaptanıp kalgan. Elhamdülillah tabarak okuyt, adam ötkönde göğünçe tabarak da okup koyula deydi. Ya buna 30 ayattan toğandar, min qiraati khusus hadi sura lizuvar ala kubur, kim kabırlarga ziyaratga vargandar, oşo tabarakta okup koyuşa zerikpey okup жүрүш керек. Bunun dışında kasiyeti var doğan. Qanday ele ölüktörgө Yasin сүрөсүн окугандын дагы талап айтылган. Мақал ибн Ясар радıyallahu anhu'da rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytат: "Qalbul Kur'an Yasin." Kur'andın жүрөгү Yasin deydi. Yasin сүрөсү. La yaqra'uha racul yuridullah ve darul ahire illa gafarallahu lehu. Kim uşu Yasin сүрөсүн Allah'ın razıçılığı için, ahiret için okusa, anın söz günahı geçirilir. İqra'uha ala mevtakum. Sizler bularda okula, ölüklerin örgü dedi. Mevtakum, bu yerde mına ölü atkan adam kadağı, ölgöndür kadağı. Konu ten okusanız bunu. Can verip, ölüm töşeğinde jatkanlarga okusanız, canı oңой çıkar. Ötkönlerge okusanız, şafaatı zor. Qala fi targhib, targhibte rawahu Ahmad ve Abu Davud ve Nasa'i ve lafz lahu ve İbn Majah ve Hakim ve sahhahahu. Buna alimler kitaplarında bardığında uşunu yazgan. Yasin demek Kur'an'ın жүрөгү, her bir nersenin жүрөгү var. Kur'an'ın жүрөгү Yasin. Üçüncüden bu Tabarak suresi okuyan kişini azaptan ile kutkarvay, oşo menenle kalıp kalvay, beyişke girgizmeyince tınbaydı kendi. An Anas radıyallahu anhu, Anas radıyallahu anhu'dan. Ani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal, Peygamber uzay tutar, suratun minel Kur'an ma hiye illa 30 ayet. Kur'an'da 30 ayatlı süre var. Khasamat an sahibiha hatta adkhalathul cennet. Janjaldaşat eken bu süre. Beyişke girgizgenge çeyin talaşıp tartışıp beyişke girgizip anlatken de bana. Uşunu aytıyorlar. An sahibiha degeni oşol sürünü daima okup жүрген kişi olsa. Ve hiye tabarak ve fi rivayete ve hiye suratu tabarak. Bir rivayette Tabarak suresi dep uşunday dep aytты tuğanlar. Ravahu Tabarani, bu hazır aytayotganımız ne?
бейишке киргизмегенге чейин Кур'андын шапааты кабыл болгон. Пайгамбарыбыз өзү айткан, Кур'ан мен ораза шапаат кылат, экөө шапааттен кабыл болгон. Кур'андай шапаат, угуп алыңыз, бир дагы периште, бир дагы пайгамбар кыла албайт. Кур'андай шапаат. Атак периштелер дагы, пайгамбарлар дагы, шейиттер дагы шапаат кыла турган толтура. Бирок Кур'ан-ы Каримдей эч ким шапаат кыла албайт. Кур'ан өзү шапаат кылат. Табараниде. Рижалуху рижалу сахих деп айткан. Ва кал ал-Хафиз Хайсами. Буну Хафиз Суюти да зикр кылган. Жами Сагирде шархында дагы. Демек бул жерде сахиби деп атпайбы? Мудаим ала тилаватиха деген. Мындайча айтканда дайым окуп жүргөн. Давам кылып дайым окуп жүргөн dedi. Төртүнчүдөн, бул сүрөдө пайда, жакшылык өтө көп дейт окуган киши үчүн. Ибн Аббас разияллаху анхудан риваят бар. Айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, мындай деди: "Вадитту аннаха фи қалби кулли муъмин, яни табаракаллази биядихил мулк." Равахул Хаким. Мустадрак Хакимде келет. Имам Хаким риваят кылып атат Ибн Аббас разияллаху анхудан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп атат: "Ар бир адамды, мусулмандын жүрөгүндө ушул сүрөнүн болусун жакшы көрөт элем" дейт да. Болусун каалайт элем дейт да. Кимдин? Ар бир мусулмандын жүрөгүндө. Пайгамбарыбыз айтат мынакей: "Вадитту, мен жакшы көрөт элем" дейт. "Аннаха фи қалби кулли муъмин", ар бир момундун жүрөгүндө болсо экен дейт. Кайсысы? Табаракаллази биядихил мулк. Таргибте ошо Хаким риваятта иснадуху ва сахих деп айткан. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жакшы көрүп атса, ар бир момундун, мусулмандын жүрөгүндө табарак сүрөсү болусун. Андахри қалбин, жүрөктөн. Ва мазалик ли касрати хайриха. Эмне үчүн пайгамбар ушундай деп айтып атат? Себептегенде бул сүрөнүн жакшылыгы көптүгүнөн, ва кабир фадлиха, жана пайдасы чоңдугунан, жана буну көбүнчө мына карабай окуду. Айтып коётан захри калп дегени көрбөстөн окуган, карабастан окуган. Карабастан окуган жатып окуган. Жаттап да көзү карап да окусак болот, жаттабай да, то есть жаттабай да окусак болот, жаттап окусак нур үстүнө нур, карап окусак. Табараниде риваят келет. Ибн Мардуя да бисанадин жайид, сахи санат, хасан санат менен Ибн Масуд разияллаху анхума айтат: "Кунна нусаммиха ала ахди Расулилlah саллаллаху алейхи ва саллям ал-мани'a." Биз пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын доорунда бул Табарак сүрөсүн, Мүлк сүрөсүн мани'a деп айтат элек дейт. Кабырдын азабынан тосуучу деп айтат элек дейт. Аты ошондой эле дейт. "Ва иннаха ла фи китабилlah суратул Мүлк." Бул Аллахтын китебиндеги Мүлк сүрөсү. "Ман карааха фи лейлатин", ким кайсы түнү окубасын, "факат аксара ва атяб", өтө көп жакшылык тапты. Өтө көп жакшылык тапты, өтө көп береке тапты дейт ал. Бешинчиден, ким бул сүрөнү окуп жүрсө, кабырда аны 4 тарабынан ушу сүрө сактап турат экен. 4 тарабынан. Ибн Масуд разияллаху анху айтат: "Ю'та ар-раджул фи кабри, фа ю'та мин кибали риджлай, фа тaqulu риджлаху." Адамды кабырга койгондочу, ушу 2 пут жагынан келет экен да. Эми азаппы, кандай болсо дагы, бул 2 пут айтат экен. "Лейса лакум ала ма кибали сабил." Мен тараптан силерге жол жок дейт экен. Так. "Кад кана якуму алейна би суратул Мүлк." Анткени Мүлк сүрөсүн окуп турчу бул дейт экен. "Сумма ю'та мин кибали садрихи", кийин көкүрөк жагынан келет экен. "Фа якулу лейса лакум ала ма кибали сабил." Мен тараптан да силерге эч кандай жол жок дейт экен. "Кад кана ва'a ай жама'a фия суратул Мүлк." Көкүрөк айтат экен. Дейт экен, акыйкатта бул адам Мүлк сүрөсүн мага топтоп
көкірекке басып қойған дейді. Ошон үчүн сага бул жактан жол жок. Пут жагынан кел деген не деди? Бул туруу окуйт эле деп атат. Көкүрөгүнөн келсе, көкүрөктө бул топтоп жаттап бектемдеп койгон. Бул жактан болбойт деп атат. Сумма йота. Кийин мин кыбали раси баш жагынан келет экен да. Фаякул ал не дейт экен? Лейса лакум ала ма кыбали сабил. Мен тараптан да силерге жол жок. Код кана якра би суратул мулк. Бул Мүлк сүресін оқып тұрат әлі. Фахиял маниа тамнау мин азабил қабр. Бұл тосуучу емнеден десе қабырдың азабынан. Қараңыз, пұт жағынан келсе де тос отат, көкірек жағынан келсе де тос отат, баш жағынан келсе дағы тос отат туғандар. Раваху Табарани. Бұны Табарани зикір қылған, риваят қылған. Ва ибн Зурайстағы, вал хаким, ва саххаху, вал байхақи, шуабал иманда да зикір қылған. Дурул Мансурда келет туғандар. Хадал мауқуф лаху. Бұл сахаба айтытат, бірақ хукмул марфу, марфунун өкімінде. Бұл еме хадис илimi білгендер бұны жақшы түсінет. Сахабалардың бұл мауқуф хадистері өкімі туғандар мұнаке марфуунун келет. Себеп дегенде лианнаху ла юдрак бирай, бір оймен айтылған нәрсе емес та. Демек Табарак сүресінің қасиеті ушундай пайдалары бар екен. 6-нчы. Шапаат кылат экен окуп жүргөн кишиге. Алла Таалам аны дозоктон куткарыш үчүн шапаат кылат экен. Абд ибн Хумейд өзүнүн Муснадында, Табарани, Хаким, Ибн Мардуя, бардыгы Ибн Аббас разияллаху анху да риваят келтирет. Ибн Аббас разияллаху анху айткан экен бир кишиге: "Ала утхифук би хадисин тафрах би?" Мен сага бир белек берейинби ушундай хадисти, сүйүнөсүн дейт. Бу айттыр да. Белекке bir hadis vereyim mi? Suyunesin. Kale bala aytınız sözsüz depti. Al ayttır. İkra tebarakellezi biyadihil mulk. Siz Mülk suresini, Tabarak suresini okunuz. Ve allimha ahlak. Üybülöğünüzge öğretiniz deyin. Amına mesele geldi. Biz özüyüz elemez. Birinci mesele tuğa mınday oldu. Biz özüyüz yürünöylü. Bekem niyet kılaylı. Daha aytayın. Allah'dan dua kılıp suraylı dağı Bismillah dep başlaylı. Hiç kanday kıyın emez. Cumuşta dele, maşinede dele, birönü kutu atkanda dele, sağırlap, geçinde, tamakta bir sere karap okuy verirseniz ele, Allah Teala sizge jеңил kılat, oңойло үйрөнүп аласыз. Okup jattağanlar, elhamdülillah, tünü okuvastan turup, jatağardan burada söz okup alaydı. Ne de otat? İbn Abbas razıyallahu anhuma baldarыңарга үйрөткүлө дейт. Балдарыбыз акырынан үйрөтө берсек, Allah дер ошо бир айда жаттап алат. Кишиден үйрөтө беришибиз керек экен. Ва жамиа валадик ва сибяни байтик. Бардык балдарыңарга үйрөт, үй бүлөңө, аялыңа үйрөт. Үйдөгү жаш балдарга үйрөт, ва жейран, кошуналарга да үйрөткүлө деп атат. Кандай болду буягы? Кошуналарга дагы үйрөтүшүбүз керек экен, айтышыбыз керек экен. Fa innahal munjiya, bu kutkarucu dedi. Ne dedi? Kutkarucu. Taşfa yevmen kıyama liqari'iha inda rabbi. Kıyamet günü kim okugan olsa şu okugan kişisin şefaat kılat deyip buna. Ve tatlub lehu ay yunajjiyahu min azabin nar. Cana Allah Teala'dan suranat eken Mülk suresi, ya Allah uşul bendengdi dozoktun otundan saktap koy, kutkarıp koy dedi. Suranat eken buna. Ve yencu biha sahibuha min azabil kabr. Anan elhamdülillah Allah subhanahu ve teala cananı uşul Mülk suresinin berekesinden kavur azabından Allah Teala kutkarat. Kale ve kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem levedittu annaha fi kalbi kulli insani min ummati. Munday da varken Tefsir İbn Kasir'de qarasanız bolat, Ad-Durul Mansur'da qarasanız bolat, Peygamberimiz aytat, men жақшы көрөтелем дейт. Менин ümmetimdin her birinin жүрөгүндө болгонду жақшы көрөтелem. Пайгамбардын жақшы көргөнүн бир аткарып койбойду. Мына бүгүнкү сабакка байланыштуу туугандар, алхамдулилlah дагы башка сүннөттөр бар, башка өкүмдөр бар, башка маселелер бар. Буюрса ануга айтабыз го. Жок, бүгүн алхамдулилlah биз тирүүбүз. Аллага шүгүр, акыл эсибиз жайыбызда, ден соолугубуз жакшы, мамлекетибиз аман. Allah'a çeksiz şükürler, haram derselerden uzakpız, meçitte oturabız, savaktabız bolğonda dağı,
alhamdulillah bir жақшы ниет қылыш керек. Мұсылман адам өзі жақшы ниет қылып жүреді да. Жақшы ниет қылып, дайыма жақшы ниет қылып. Ниетке жараша Алла субхана ва таала береді. Фақат ахаббаха, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мүлк сүресін жақшы көрді. Айтып отыр: ликулли муслим, әрбір ва муслима, әрбір мұсылман еркектің, мұсылман аялдың жүрегінде болса екен дейді. Қараңызшы. Ошон үчүн алхамдулилlah энелер, эжелер, карындаштар, кыздар, алар дагы алхамдулилlah мынаны жаттаганга аракет кылсын, окуганга амалына аракет кылсын. Пайгамбар ушунча айтып аткандан кийин жөнөкөй нерсе эмес да. Аяхфадаха ва якрааха кулла лейла, анан ар түнү окусун мынакей амал. Жаттап койду ошо бойдон окубай. Жок, Рамазанда окуйм, андай болбойт. Ар түнү пайгамбарыбыз Айша энебиз айтып атат. Bunu okumayınca жатпайт эле. Сафарда дагы, үйүндө дагы. Bunu окумайынча. Fa innahul mani'a munjiya min azabil qabr. Wa ma ahwajal abd ila ma yunjihi ve yahfazuhu min azabil qabr hina yasuru fil qabr. Айтыңызчы, чында эле. Көкүрөгүңүзгө колуңузду коюп айтыңчы. Кабырга барабыз да баары. Ошол жерде кабырдын азабынан, кабырдын азабынан кутулууга бенде андан башка дагы бир муктаждыгы барбы? Эң биринчи проблема ушул болот тургандар. Эң көйгөйлүү маселе ушул болот. Кабырдын азабынан кутулсам эле болду деген. Мына Мүлк сүрөсүн окусаңыз ушундай деп айтып атса, буга амал кылбай койсок болбой болот го? Ар бирибизге керек го? Ар бирибиздин жакындарыбызга керек. Демек, кимди жакшы көрсөңүз, мына Мүлк сүрөсүн белек бериңиз. Гүлдөрдү көтөрүп барып албай. Дагы единица салып отурам. Мына Мүлк сүрөнү. Анан көрө жаттатырдыңыз, айтыңыз, туган, биринчи. Укмуш бир белек бар. Айтайынбы? Берейинби? Тартуулайынбы? Кабыл аласызбы? Кандай дейсиз? Бүткүл дүйнөнүн баасага жетпейт. Мына. Аша. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кабыр азабынан пана тилегиле деген. Тугандар, кабыр ал үйүлүп койгон топурак эмес. Биздин көзүбүзгө үйүлүп калган топурактай көрүнүп атат го? Жок. Көз акыйкатты көрбөйт. Акыйкатты жүрөк түшүнөт, акыйкатты пайгамбар айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кабыр ал үйүлүп турган топурак эмес. Бул бейиштин бакчаларынан бир бакча, же дозоктун чукурларынан бир чукур. Экөөнүн бирөөсү, үчүнчү жер жок аерде. Hazret Усман разыйаллаху анху, мусулмандардын халифасы, пайгамбарыбыздын күйөө баласы. Куранды топтоочу, Жамиул Куран. Кабырдын жанына барганда ыйлап эле. Көзүнөн жаш чыгып, сакалы суу болуп калат эле, көз жашынан өлү болуп калат. Анан ошол жерде жандагы жүргөндөр айтат эле тургандар, бейиш тозок айтылса бунчалык ыйлабайсыз, кабырдын жанына келгенде ушунча ыйлайсыз дегенде Усман разыйаллаху анху эмне деп жооп берди? Тугандар, кабыр ахиреттин биринчи тепкичи. Кабыр ахиреттин экен эң биринчи тепкичи ушул. Биринчи жайы ушул. Ушул тепкичтен жакшы өтсө, ушул жайдан жакшы өтсө, калгандары бардыгы жеңил болот. Ушул жерден эгерде тайса, Кудай сактасын, нар жагы мындан кыйын болот. Имам Муслим риваят келтирет, Абу Умама разыйаллаху анхудан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Иқраул Кур'ан, Кур'ан окуп тургула." Кур'андын сабагы Кур'анга кызыктыруу үчүн. Эгерде сабакка катышып аткандар, эгерде ушунча сабак окуп, Кур'ан окуганга биз кызыкпасак, анда тугандар бизде жото бир жүрөгүбүз карайып, Кудайым бизге тоофиктигин эшигин ачпаганы наразычылыгын белгиси эмес бекен? Алхамдулилlah, башка бирөө мен ага эмем деле жок, укпагандар, сабакка келбегендерге. Сабакка келгендерге машалла өзүнчө дуа кылабыз, өзүнчө жакшы көрөсүн. Алхамдулилlah, жакшылыкты бөлүшүп атабыз деп. Ошончо тугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: "Кур'ан окуп тургула.
Iqraul Qur'an. Qur'an birle okup koygula деген жери жок. Iqraul Qur'an. Qur'an okup turgula. Qur'an okup жүрgүлө. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamah shafi'an li ashabi. Anki kıyamet günü Qur'an şafaat kılıp kelet okuçular. Kim okusa oşonu şafaat kılıp kelet. Iqra'u Zahravayn al-Baqara ve Ali İmran. Allahu akbar. Eki nurlu nu okugula deydi. Al-Gaysi eki güldü nurlu Nayyiratayn. Zahravan degen Nayyiratayn. Baqara suresi jana Ali İmran suresini okugula. Fa innahuma ya'tiyani yawman qiyama ka'annahuma gamamatan. Ertege kıyamet günü adam ушунчалык ысыкта чыдай албай калганда бул эки сүрө буга булут болуп көлөкө кылып келет экен да. Ал күнү билесизби? Мына күн канча километр узакта турат. Ысыктыгына чыдай албай атабыз го. Машинеге отурса кондиционер включить этебиз го. Эшикке чыкса 40 болуп кетти. Ой, 42 болуп кетти. Ишти токтоткула. Эч ким чыкпасын көчөгө. 42 эч ким чыкпасын 45 болсочу. 50-60 болсочу. Ошончо узактан ушунча тапты эми карап. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кыямат күнү бул күн 1 мил дегени 1,5 километр. Мени 1 километр 600, 800, 700 канчасы 2 километр деп койбой. Ушуга чейин келет. Эми элестетиңиз кандай тап болот. Эч кандай көлөкө болбойт. Эч кандай көлөкө болбойт. Бир гана Алла субхана ва тааlanын райымынын көлөкөсү, арыштын көлөкөсү деп келет. 7 түрлүү адамдар ошол жерде жайтабат, көлөкөдөн жайтабат. Калганды таппайт. Биринчиси адилеттүү башчы, адилеттүү жетекчи. Эгерде башкаруусунда адилеттүү боло турган болсо, ошого ошол жерден жай бар. Мейли сиз бир айыл өкмөтүн жетектеп атасыз, бир заводду жетектеп атасыз, бир фирманы жетектеп атасыз, бир мектепти жетектеп атасыз, бир тармакты, же бир область, же бир мамлекетти айырмасы жок. Кандай жетекчилик? Адилеттүү жетекти жер. Адилеттүүлүк менен алхамдулилlah алып бара турган болсо, мына ошондой жай бар. Жаштыгын ибадатта өткөргөн жигит дейт. Жаштыгы мынакей жаштар азыр. Жашта ар кандай кызыктуу немелер бар. Напсынын каалоосу күчтүү, чакыруусу күчтүү, каны суюк. Ошол убакта арамда жүрбөй, арам жака баспай, арам жебей, арамга жүрбөй, машаалла өзүн кармап, ибадатта өткөргөн. Ушундай жашка дагы мынакей эркек болсун, кыз болсун айырмасы жок. Жөнөкөй эмес. Үчүнчүсү, жүрөгүн мечит менен байланган киши. Калбуху муаллакун бил масажид. Жүрөгү мечит менен байланган. Кандай мечит менен байланган? Өзү мамлекеттик жумушта. Бирок жүрөгүндө аз канча болсо, бирде обед болобу, мечитке барып келе калайын деп атат да. Эрте менен өзүнүн үйдө, бирок жүрөгү мечит менен байланган. Кечинде жумуштан чыкты, балдар менен, достор менен бирде чайда, бирок жүрөгү мечит менен байланган. Окуп келейин, анта чай ичебиз. Каерде гана болбосун, жүрөгү мечит менен байланган. Ушуга дагы тиякта чоң сый бар, чоң урмат, чоң сый бар. Алхамдулилlah, Алла Тааланын үйү менен жүрөгү байланып калган мунуку. Бун дегени саартан кечке мечитте жатып алып аткан жери жок. Жумушта боло бер, бирок жүрөк мечит деп соксун да. Мечитке келип алып жүрөк дордой деп сокпой, тиякта жүрөк соксун да. Базар деп, бизде мына дордой деп коебуз да базар. Канча болду? Эсептеп отурсуздарбы? Кайча. Үчөөнү бүтүн. Адилеттүү жетекчи дедик. Жаштыгын ибадатта өткөргөн жигит дедик. Эркек болсун жаштыгы. Үчүнчүсү, жүрөгү мечит менен байланган. Жүрөгүм эмне менен? Мечит менен байланган. Төртүнчүсү, бири-бирин Алла үчүн жакшы көргөндөр. Бири-бирин Алла үчүн жакшы көргөндөр да мына. Ортодо эч кандай дүнүйө жок, мансап жок. Макулбу?
Эч кандай башка ниет жок, саясат жок башка. Алла үчүн алар жолукса Алла үчүн жолугушат экен, коштошса да Алла үчүн коштошот экен. Мына ушундай бири-бирин Алла Таалага үчүн жакшы көргөндөр, рожулан тахабба филла. Мына. Канча болду? 4 болду. Андан кийин оң колу менен берген садаканы сол колу билбеген. Оң кол менен берген садаканы сол колу билбеген деп ушуга чейин айтып атканы, бул дегени мүмкүн болушунча садаканы жашыруун берген деген сөз. Алла гана билсин, башка эч ким билбесин. Ихластуулук жогорку деңгээлде милдет кылбастан, риякөрлүк, элге мактанып тигилтпестен берген садака. 1 сом береспи, 1000 сом береспи айырмасы жок. Бирок ихлас менен бериңиз. 1000 сом эмес, миллион сом берип, эгерде алкыш күтүү, алкыш алуу, эл мактасын, эл уксун, эл билсин, 1 сом сооп жок. 1 грамм сооп жок. Эгерде 10 эле сом бердиңиз, бирок Алланын ыраазычылыгы үчүн бердиңиз. Эл билеби билбейби, мактайбы мактабайбы мага кызыктырбайт. Алла мактаса болду деп бердиңиз. Bunday sadakaga Allahu Akbar, kıyamet günü elдің бары куйкаланганда буга көлөкөдөн насып жай бар. Урмат бар, буга сый бар. Себептен бу дүйнөдө Алла үчүн кайрымдуулук кылды. Алла үчүн садака берди, башка үчүн эмес. Эми Алланын тарабынан ответтик угуп алыңыз дейт. Алланын тарабынан жооп берилет буга ушундай. 5 болду. 6-чысы. Мансаптагы сулуу аял, жөнөкөй аял эмес, бай аял, мансаптагы аял, болгондо да сулуу, бардык жагынан зынага чакырса, арам ишке, авирсизге чакырса, бул не дейт экен? Инни ахафуллах, мен Алладан корком деп арам ишке барбай койгон. Бул өзү барган эмес, ал чакырса барбай качкан. Ушундайды мынакей мындай деп айтып атат. 7-чиси туугандар, эч ким жокту. Алланы зикирип эки көзүнөн жаш агызган. Эч ким көрбөй эле койсун. Атаң деле, апаң деле, аялың деле, балаң деле, досуң деле. Эч ким менен эмес, жалгыз сиз калыңыз, Алла болсун. Мындай 7 түрлүү кишиге жараткан Алла субханаху ва таала өзүнчө сый урмат көрсөтүп, бул дагы сахих хадис, жөнөкөй дагы эмес туугандар. Ошон үчүн иншалла аракет кылайлы. Ушу азыр ар бирибиз ойлонойлу. 7-өн арасында мен бармынбы, же жокмун? Эгерде болсок, нур үстүнө нур, Аллага шүгүр кылайлы. Эгерде болбосок, өкүнүштүү тооба кылайлы. Алла Тааладан жардам сурап, ушу 7-өнүн бирөөсүнө илешип калалы. Кандай дейсиз? 7-өн бирөөсүнө кирбей эле койлу. 7-өнөн тең болуп калган болбу? Машаалла. Адилеттүү жетекчи, адилеттүү бадыша. Алла үчүн жакшы көрүп атса, арамга баспай атса, кайрымдуулугунан Алланын ыраазычылыгы үчүн болуп атса, мечит менен жүрөгү байланган, жаштыгы ибадатта өткөн, Алладан бардыгы болсун. Машаалла. Нурдун үстүнө нур, ийгиликтин үстүнө ийгилик да. Кеттик. Так, не болду эле? Бул жерде айтып аткан сүрө эмнеден биякта чыгып кеткенден, мына Кур'ани Карим окуган адамды шафаат кылат. Бакара сүрөсү менен Али Имран сүрөсүн окугула, кыямат күнү не деп атат? Булуттай болуп сага көлөкө кылып үстүңөн келет деп атат. Ау гайяятан дейт экен. Гайяятан деген Аллама Минави айткан. Бул киши не деп атат мындай дейт. Биринчиси булуттай болуп келет, окуганына көлөкөлөтөт, ошол күндүн ысыктыгынан, ошол коркунучтуу күндүн кайгысынан сактап ушундай чоң урмат. Экинчиси гайяятан деген ушул туугандар, ал мындай зонтик катары дегендей эле. Булут катары эмес, адам мына өзү эме болот го, өзүнө баштап алат, ошо зонтик катары. Кийинleri Ау фиркани мин тайрис саваф тухаджани ан сахибихима. Же болбосо субханалла, ошондай канаттуулар эки топ. Алар осы иншалла канатын жайып, ошо сактап келет экен. Иқраул бакара. О туугандар, Бакара сүрөсүн окуп тургула.
Fa inna akhzaha baraka. Bu Bakara surесін kim қармаса, kim қармап алса, мындайша айтқанда оқып қармап жүрсе, береке. Wa tarkaha hasra, таштап қою өкініш. Wala yastati'uha al-batala. Бұл, яғни as-sahara, сиқыршылар Bakara surесін оқыған кішіге үстемді бола албайды. Dünyada sihir көбейіп кетті. Қиямат күнінің белгілеріне. Сиқыр бар нәрсе. Құранда толтыра сүрелер, то есть аяттар бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламда да сиқырлар. Сиқыр бар нәрсе. Бірақ бұндан сақтанғанға Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жол жобасын айтқан. Ошоның бүресі мұна. Бақараны қармаңыз дейді. Аны оқығанға сиқыршылар үстемді бола албайды. Бәрібір жеңіледі деген да. Аны жеңе албайды деген сөз. Musnad-ı Ahmad'da Ubay ibn Ka'b razıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem andan sorap kaldı. Ayyu ayetin fi kitabillahi a'zam. Allah'ın kitabı Kur'an'da en ulu ayet kaysı dep soru verdiler. Kale Allahu ve Rasuluhu a'lam. Ubay ibn Ka'b cevap verdi. Allah'ın elçisi bilir çürüktü. Faraddadaha miraran. Peygamber gayra sorayı verdi. Ayyu ayetin fi kitabillahi a'zam. Allah'ın kitabı Kur'an'da kaysi ayet en ulu dep soray vergeninden Ubay ibn Ka'b aytdı Ayatul Kursi. Ayatul Kursi dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı liyahnikal ilm abal munzir. Ey Ubay ibn Ka'b abul munzir. İlmin berekeli olsun sana dediler. Tuğra ayttın degen sözde. Demek Kur'an-ı Kerim'de en ulu ayet kaysi dese Ayatul Kursi. Mına o şu Ayatul Kursi Bakara suresinde de. Çünkü Ayatul Kursi bu Bakara suresinde. Ondan keyin Peygamber zaga aytadi: "Ya Abal Munzir, vallazi nafsi biyadi." Ey Abal Munzir. Menin canım anın kolunda olgan zat Allah Teala'ga ant. İnne laha lisanan. Ayatul Kursi'nin içi tili olatken kıyamet günü. Ve şafatayn, iki yerini olatken. Tuqaddisul malik inde saqil arş. Cenab-ı Allah Subhanahu ve Teala'nı uluqtap turadi ekan. Arulap, pakizap. Qanday bolgan çaqta da tuğanlar mınake başka hadislerde daha gelet. Nawas ibn Sam'an Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den uqtum deydi razıyallahu anhu. Yuta bil Kur'an ve ahluhu allazi kanu ya'maluna bihi fid dunya. Taqaddamahum suratul Baqara ve Ali İmran. Oşo Kur'an okuyan Kur'an, jana Kur'an'da okuyan kişini alar bu dünyada amal kılıp жүрген, oşolordu alıp keline degen Bakara suresi menen Ali İmran suresi taqaddamahum alarga aldına alıp keline deydi. Mına söz. Mına ke tuğandar bir rivayette gelet Abu Hurayra radıyallahu anh'dan Peygamberimiz aytadi: "İnnel mayit iza wudi'a fi qabri ve innehu yasma'u qira'a ni'alihim." Ölüktüçe kabırga koygondo anan bular kaytip ketip atkanda but kiyimlerin ününü ugat eken da bu ölük. Hazır öldü sebep degende alga hazır al jaka koyulgandan keyin janды kayra kaytarıp salıp kişine ayakta kişine sorap koyöylü deydi da. Biraz emi kişine mayekteşip koyöylü. Dep sorap koyöylü deydi. Oşonda mına bulu ugat eken yasma qira'an ni'ali. But kiyimlerin doğuşunu ugat deydi. Allazina tabi'uhu ila qabrihi qabrga çeyin barmadı o. Gömgöngöç. Oşular hem kaytat da yerde jatıp ala öyle. Oşunda bu qabrda kalgan kişi kaytıp atkan kişilerdi gömüp kaytıp atkan kişilerden but kiyimleri tıp degen doğuşunu ugat deytmekta. Ötügü menen barganmı, ketası menen barganmı, kim nesi men barsa dağı doğuşunu ugat deydi. Ne dedi? Hina yuvalluna mudbirin kaytıp kanatkanda. Fa in kana mu'minan. Egerde bu mo'min bolsa-chi, iman menen yaşasını ötkörgön bolsa oğunuz, kanatı salah inda ra'sihi, namazı baş jagында turadi ekan. Namaz okup жүргөн go? Farz namaz, vacip, sünnet, nafilleri var, baş jagында turadi ekan. Wa kana siyaman yaminihi, oroza oң jagынан turadi ekan. Oroza karmap жүргөн. Farz orozasındağı, maşallah, sünnetindagi, nafilindagi. Wa kanat zakat an yasarihi,
зекет оң жағынан тұрады екен. وَكَانَ فِيَلُ خَيْرَاتْ مِنَ صَدَقَ وَالصَّلَاةِ أَيْ نَوَافِلْ. Қайырымдылықтары, бұлардың барлығы вал маруф вал ихсан илан нас, адамдарға жақсылық қылғандары инда риджлей, пут жағында болады екен. Баш жағында намаз, оң жағында ораза, сол жағында зекет, адамдарға қылған жақсылық қайырымдылықтары пут жағында. فَيُؤْتَ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ فَتَقُولُ الصَّلَاةُ مَا قِبَلِ مَدْخَلْ. Баяғында екен, қараты баш жағынан ең ұшыға келіп, бір азаптайы, қысау, қандайды бір келе жатса, намаз айтады екен, біз жақта жай жоқ саңа дейді. Бұл жақтан келе албайсың дейді екен. Оң жағынан келсе ораза, сол жағынан келсе зекет, пут жағынан келсе жақсылықтары, қайырымдылықтары, біз жақтан келе албайсың деп айтады екен. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Хафиз аль-Мунзири раваху Табарани ва Ибн Хиббан фи сахихихи. Бұл Табарани риwayat келтіріп отыр мұны, жана Ибн Хиббан өзінің сахихінде риwayat келтіріп отыр. Табарани дағы бір риwayatта Убада ибн Самит разияллаху анху марфу айтылады. إذا حافظ العبد على صلاته فأقام وضوءها وركوعها وسجودها والقراءة فيها قالت له حفظك الله تعالى كما حفظتني. Бендечі қачан намазды сақтаса, даратын, рүкүсін, сәждаларын, қырааттарын, бардығын жақшылыққа тұрғызса, анда айтады екен намаз. Сіз мені сақтағандай, Алла сізді сақтасын дейді. Намаз не дейді? Алла сізді сақтасын, сіз қандай мені сақтағандай, Алла сізді сақтасын дейді. Ошон үчүн намазды үстүртөн эле эптеп, патыр-путыр окуган токтотуш керек. Жакшынакай, токтоо, көңүлдүү, маани берип, намазды тургузу деп ушуну айтат да. Намаздын дуасын алгыңыз келсе мына. Намаз дуа берип атат. Тоганда ар бир бар го. Мушкатул Масабих деген китеп бар. Мушкатул Масабих. Бул да хадис келет. Ким тарелкада коёбуз, тарелканы жакшы ошол сүннөт кылып тазаласа, тарелка дуа берет экен. Сиз мени кандай тазалагандай, Алла сизди ошондой тазаласын. Аны ойлоп калыш мүмкүн адам, тарелка кантип дуа берсин деп. Ва ин мин шайин илля юсаббиху бихамди. Алла Таала Кур'анда мен дейт. Туган, ар бир нерсе Алла Таалага зикр кылат, тасбих айтат. Валакин ла тафкахума тасбихахум. Бирок силер Аллахтын тасбихлерине түшүнбөйсүңөр dedi. Sen özüңдүн ички дүйнөңдү түшүнбөйсүң, тиякты кандай түшүнөсүң сен? Ашказанын кандай иштеп, канча пайызын мээге, канча пайызын кулакка, канча пайызын көзгө, канча пайызын бөйрөккө, канчасын канга, канчасын булчунга, канчасын зарага, канчасын занга чыгарып атканын түшүнөсүңбү? Же ушундай аппарат барбы УЗИ чыгарып бере турган? Сен өзүңдү жакшы түшүнбөйсүң. Адамдарга бүгүн мени көрдү, бирок менин иштегенин түшүнө элек пока. Dünya 8 milyar eşkin düşünelek. Meni go açıp gördü meye kандай eken. Bırak iştegenin düşünelek bakalım. Düşünbeydi daha kıyamatında şey. Bu hakikat nerse adam var mı? Demek Allah Kur'an'da aytatkan her bir nerse Allah'a tasbih aytat. Bu taşlar dağı. Oylatasın mı çölüne jatat dep. Her bir nerse toğlar. Akiyanda daraqtar, qanattуулар, ар бир жандык бар. Жаралгандын бардыгы Алла Таала тасбих айтат. Кыскасы, бул жерде эмне кетип аттык эле? Мынакей намаз сизге дуа берет экен. Алла Субханаху ва Таала сизди сактасын. Сиз кандай мени сактаганда, ошон үчүн намазга келиңиздер, көңүл буруп, даратты толук алып, намазга турганда маани берип, рүкү азы көңүнчө карайсың. Эптер шашылбаңыз, сизди ким кылып атат? Арқаңызда бирөө кылгандай намаз окуйсу, бирөө кылгандай шашыл. Шашылбаңыз. Кичине өзүңүз алып, ниет кылган, жакшы ниет кылып, Аллаху акбар деген сөзгө маани берип койсоңуз, Алла барынан улуу. Субханака Аллахума. Кичине маани берип коюңуз.
Ауду билля. Мани беріп қойыңыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мани беріңіз. Алхамдулиллахи раббил аламин. Кішіне мани беріңіз. Рукуда субхана раббиял азим. Сами'аллаху лиман хамида. Раббана лакал хамд. Субхана раббиял а'ла. Ат-тахият лилла. Кішіне мани беріңіз. Мынандай дуасын аласың. وَصُعِدَ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ. Жана бұл Аллаху акбар көтеріледі екен бұны асманға. وَلَهَا نُورٌ. Аны нұр حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَتَشْفَعُ لِصَاحِبِهَا. Кейін бұл барып тұрып көтеріліп нұр ол өзіне ошо ким намаз оқыған болса намаз шафаат қылады дейді. Демек бұл жерден білдік, башқа хадистерде Құран шафаат қылады, ораза шафаат қылады, бұл жерде намаз шафаат қылады. Аллаху акбар кабир. Машалла. Ан-Нуъман ибн Башир. Нуъман ибн Башир деген сахаба айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Не dedi? İnne mimma tezkuruna min celalillah. Ey Allah Taala'nın celalın, Allah Taala'nın sый урмат көрсөтүү, Allah Taala'ны улуулап, эстөө ve giret emne? At-tasbih, at-tahmid, at-tahlil, at-takbir. Төртөө. Subhanallah, alhamdulillah, la ilahe illallah, Allahu akbar. Ушулардын бардыгы Allah Taala'nын жалалын айтуу экен. Yani atifna, yani yectemi'na. Uşu zikirdi sen айтсаң, демек Allah Taala'га сый урмат, Allah'ın улуктаган қатарына киресиз. Булар ушу азыркы зикирлер төртөө. Топтолот экен хаулал арш, арштын тегерегинде. Сиз бул жерден айтып атасыз, булар топтолдук аякта арштын тегерегинде. Лахунна давиюн кадавиюн нахл. Буда ушу төртөөнде үн болот экен. Бал арынын ызылдаганындай үн болот экен. Балары келет ғой зыз деп. Қотым ушундай арыштын тегерегинде ызылдап не кылат экен? Язкурна. Эстейт, зикир кылат экен ошолор. Яшфа'на би сахибихинна дегени ким ушу зикирлерди кылса, ошого шафаат кылат экен. Пайгамбарыбыз айтты: "Афала юхиббу ахадукум аякуна лаху ма язкур бихи инда рабби?" Силердин бирөөңөр жакшы көрбөйбү? Аякуна лаху ма язкур бихи инда рабби. Роббусунун алда аны эстеп турганын бирөөнүн болуусу. Мындайча айтканда караңыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул хадистин мааниси мындай деп айтат да. Ушундай бул субханаллах, алхамдулилlah, ла ilaha illallah, Allahu akbar арышка көтөрүлүп барат экен дагы, сизди ошол жерде эстеп атат. Сиз жакшы көрбөйсүзбү? Сизди тиякта айтса атыңызды. Жакшы көрөт элек. Эмне үчүн? Biz aytабыз ғой, паланчага барса, менен салам айтып кой, менен салам айтып кой. Көбүнчө байларга, чоңдорго бир неме болуп калса, мени сөз айтып кой, унутуп калбай. Менин атымды айтып кой, эки жолу айтты деп койдум. Ла хаула ва ла куввата илля билля. Мына айттыра турган жер кайер экен, айттыра турган жер. Субханаллахга айтып бериңиз, субханаллах, биздин атты айтып кой тиякта. Алхамдулиллахга айтып бериңиз, алхамдулилlah, биздин атты айтып кой тиякта. Айтпасаңыз деле айтат. Сизди эстеп, робузуңуздун алдында сизди эстете турган жакшы көрбөйсүзбү ошону дейт. Жакшы көрөсүз. Кайсы нерсе эстетет сизди? Субханаллах, алхамдулилlah, ла ilaha illallah, Allahu akbar. Пайгамбарыбыз ушуга чейин айтып атат, не деп атат? Арынын ызылдаганындай болуп, ызылдап ошентип туруп. Кээ-бирлерде яны атифнаны налары топтолушат, тегеришет деген. Алла. Бұл хадис қайсы китептен? Ибн Мажа, Имам Ахмад, экөө тең риваят кылган. Урматтуу агай мусулман бир туугандар, Алла субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримди окуганга, зикир чалганга барыбызга тоофик берсин. Кудай кааласа иншалла мына Табарак сүрөсүн боюнча бир аз немени бердик. Кийинкисине Кур'ан акырындан улантып кете беребиз. Буюрса ар сабак сайын Алла таалам сабак өткөнгө, окканга, башкаларга жеткиргенге ихластуулук менен күч кубат берсин, тоофик берсин. Азыр кезекти суроолорго берейин. Мен үй бүлөдө бөлүнүп чыга турган баламын. Атамдар кредитке үй алышкан эле. Ошол үйдү мага берип атат. Мен ошол үйдү сатып, бизнес кылсам, ошол түшкөн акча мага адал эле болобу? Иншалла.
Сізге бұл адал эле болот. Сіз бұны иншалла сатып тұрып, жакшынакай иншалла адал жумуш баштаңыз. Аларга да ата энеңизге дагы жакшы даават берип, динге чакырыңыз. Ассаламу алейкум. Извините, что пишу на русском языке. Дело в том, что я разведена, и я среди родственников не богата. У кыргызцев бесконечный той. На все тои не хожу. Объясняю им, что там чужие незнакомые мужчины. Открыто говорю, нет лишних денег. Но родственники заставляют идти на той, говоря, что молдолордын катындары приходят без мужей и покрытые приходят. Родственники говорят, потом к твоим детям тоже никто не придет. Напишите, пожалуйста, правильно ли я поступаю. Правильно? Бұл жерде эми мындай да туугандар, эгерде чындап эле акчасы жок болгонун туугандары болуп калса мейли барып жоктоп койгон болот колунан келсе, бирок эч кандай мажбур эмес, хотя бы жакшы сөзүн айтып дуасын кылып койсун. А так өзү айыз айтып аткандай тааныш эмес, бейтааныш намахрам эркектер болсо алардын арасына барып эмне кылат ал, туура эле. Саламатсызбы? Жолдошум менен урушуп жатабыз. Талакты телефон аркылуу берсе болобу? Нике ошондо бузулабы? Махыр мага берилген эмес. Ал азыр Россияда. Телефондон талак түшөт туугандар. Россиядабы, Америкадабы, Аляскада айырмасы жок. Телефон менен айтса талак түшөт. Нике бузулат, конечно, бузулат. Махыр бериле элек болсо, махыр мойнунда карыз болот. Ал сөзсүз кандайдыр берип койсун, которуп берип коебу, башкасын берип коебу. Албетте шариаттын чакырыгы ушул. Шашылбай, иншалла, ушунча узактан эле кеп болуп атат, уруш ортасына беттешип, жакшынакай баягы жүз көрсөң тайыт дегендей сүйлөшүп, жакшы жашап кеткенге аракет кылыш керек. Аны такыр эле уже чечип алган болсоңор, анда телефон менен талак берсе түшөт ал. Дагы бир суроо, бир жолу урушуп кеткенде мен сени менен ажырашам деп айтты эле. Ошол сөздөр никени бузабы? Ошол учурда Россияда жүргөн болчу. Боюмда бар эле. Кайра жарашканбыз. Мен сени менен ажырашам. Качан ажырашат ал? Бир жумадан кийинби, бир жылдан, бир айдан кийинби ажырашам. Ажыраштым дей турган болсо анда бүттүм. Ажырашам деген келечекке болуп калат дагы, ал эртең бүрсүн качан ажырашат Кудай билет. Бул менен талак түшпөйт. Талак өткөн чак менен айткан болсо анан түшөт. Кыскасы мурункулары сурооңуздар бир экен. Ислам каржы кооперативи шариятта канчалык деңгээлде туура келет? Жазылып үй алсак болобу? Ислам каржы кооперативин биринчи караш керек, ал жол жоболору кандай. Бурда да ушундайлар тополоңдор болгон билесиздер. Адамдар акча топтоп, андай мындай деп. Биз дагы айтып коеюн, кайсы ушул исламдын жол жобосун, каржылоо системасын жолун көзөмөлдөп көрсөтүп амына болот деп. Нар жагында кандай кылыгы бар, кандай куулулугу бар, кандай кыйтырлыгы бар, кандай мошенничество бар, ага молдокелер жооп бербейт ого. Ошон үчүн жөн азыр өзгөчө ислам каржы кооперативи деп мүмкүн уруксат алып деле аз адамдар ушундай болуп калды. Алдап кетип, ала качып кетип, мына жаман сөз менен айтканда кидет этип кетип, тияк биякта канча мукурап, кыйналып, өзгөчө бирөөлөрдөн акча топтоп берип алып, тополоң. Ошон үчүн туугандар, эң жакшы бар акчаңызды өзүңүз эле анан көрөк кичине азартка кызыкпай, кичине учурда мынандай болуп кетет экен деген акчага кызыкпай, шүгүр кылып эле каниет менен кыбыратыңыз өзүңүз иштеңиз. Аза бирөөгө бере турган заман болбой калды. Угуп атасыңыздар, көрүп атасыздар. Биздин жамаатта Кудай тамакка акча чогулчук, ошону жебей эле жетим-жесирлерге берсек болобу? Болот, өтө жакшы болот. Каза болгон адамга Куран окууда Фатиха сүрөсүн 2 жолу окуп койсо болобу? Болот. Канча жолу окусаңыз ошончо жакшы. Атам, апамы жашы 50дөн өтсө да урат. Жаман сөздөр менен сөгөт, эзет, абдан кыйнады. Оорукчан болуп калганына карабай талаага иштетет. Иштебесе кыйнайт. Өтө жаман сөздөрдү айтат. Эмне кылсак болобу? Оозун байлатып салгыбыз келет. Кайра тоба кылабыз. Айлабыз калбады. Шариятта кандай жолу бар? Атаң залым да. Ошон үчүн эми ошо зулумдуктан токтотуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, мазлумга дагы, залымга дагы жардам бергиле деген. Мазлум деген зулум чеккен адамга жардам бергиле. Анан сурады сахабалар, залымга кандай жардам беребиз десе, ошо зулумдугунан токтотуп деген да.
Ошон үчүн эмне токтотпосоңор аны оорукчан кылып, инвалид кылып салат алар. Болбойт да андай. Адам бир жолу жашоого келет. Ушу бар жашоону, бар ден соолук менен жакшынакай өткөрсүн да, бир инвалид болуп, кыжалат болуп, тияка бияка качып, нервный стресс болуп, балекети болуп, тооба кылдым. Бардыгы ушу ыймансыздыкка келет. Силер анан көрөк биринчи атаңарга дуа кылгыла. Узакта болсо келгиле дагы алхамдулилла жакшынакай бир чай, тамак, калпак кийгизип, көңүлүн көтөрүп, акырын бир аалымдарга жолуктургула, имамдарга жолуктургула, кичине пикири бар, даваты бар, жакшы түшүндүрүп бере турган, Кудайдан корктура ала турганды айтып, Алланын жолуна чыгаргыла. Аны анча-мынча дагы башка оорулары болсо, дарылаткыла, дем салдырткыла. Врачтар кыскасы мээнет кылыш керек да. Суу адам кантип эле уура берсин эми, суу адам кантип. Акыл нормальный адам андай кылбайт да. Assalamu alaikum ustaz. Alaikum assalam. Sadoqas Dolov ustazdan uktum. Оронгон аял өзү менен кошо 4 эркекти бейишке амалсыз алып кирет дегенин. Ошондо алар намаз окубаса деле бейишке киреби? Мен бунусун окуп билбейт экем, укпапмын кандай экен. Албетте, алхамдулилля, мисалы шафаат бар нерсе. Куран жаттаган, ажылыкка барган, аалымдардын, шейиттердин шафааттары, балагатка чейин өтүп кеткен шафааттары бар. Мүмкүн дамла ошонун бир шафаатын айткан болсо мүмкүн. Намаз окубаса деле алып кирип кетеби дегенин карап тур. Бул жердеги түбөлүктү дозокто калтырбай алып чыгып кетип калат деген мааниде. Атак иншалла намазга ар биринин эсеп китептери бар туган. Кызымдын атасы менен 5 жыл болду жашабай калган. Атасы менен 5 жыл болду жашабай калганыма. Ортодон бир жолу катуу урушуп бердим. Талагыңды деп бир жолу айткан. Анан муфтиятка барсак талак түшүптүр деп чечим берген. Андан бери 3 жыл өттү. Талак түшкөн эмес. Ишенбейм. Жүрөгүмөн айткан эмесмин деп жашайлы деп жатат. Мен болбой жатам. Жашап алсак кайра зына кылган болуп калсамчы деп корком. Чечип бериңизчи суранычы. Өтө кыйналып кеттим. Муфтиятка баргыла туура. Муфтиятта фатва бөлүмүндө эмне деп чечим чыгарган болсо, ошого амал кылгыла. Биздин чечим ошо муфтияттын чечими. Менин күйөөм намаз окуйт, бирок кошунабыз чоң эле киши күндө 50 сом, 100 сом бер деп суранат. Ал арак ичет. Ошол кандай болот? Мен акча бербең десем, чоң эле киши сураса кантип бербейм дейт. Эгерде ушунда арак ичкени билсеңчи, 1 сом бербе. Болбосо күнөөгө шерик болосуң. Күнөөгө шерик болосуң. Анан көрөк мейли нан бер, кийим бер. Жөсө ушу келип калса бир тамак берип кой, суу берип кой. Бирок акчалай бербе. Устаз, мен күнөөмө тооба кылам, жана келме айтып жүрөм. Ушинтип тооба кылып жана келме айтсам, күнөө кечирилеби? Күнөө кечирилет. Я юхалладна аману. Тубу таубатан насуха. Тубу илаллахи таубатан насуха. Имандуулар, Алла Таалага чын жүрөктөн тооба келтиргиле дейт. Чын жүрөктөн тооба келтириш керек тугандар. Анын аламатында белгилерин айткан Хасан Басри рахматуллахи айтат: жакшы көргөн күнөөңдү жек көрүп кал. Кийин эске келип калса, дароо истигфар кыл. Мына ушу таубатан насуха деген. Турмуш курганыбызга 8 жыл болот. Ошондон бери жолдошум чет өлкөдө. Анын 3 жылын гана бирге жашадык. Анда да балдарды таштап 1 жылда 1 айга келет. Жоопкерчилик жок. Анын оюнда акча берсе болду экен. Мен силер менен жүрбөйм. Балдарды ата энеми карап жүрө бер дейт. Динден такыр түшүнүгү жок. Абдан өкүнөм. Кетип калсам күнөөкөр болбоймунбу? Эч кимиси динди түшүнбөйт. Намазга, таалимге убакыт беришпейт. Үйгө кирип кетсем, баласын жамандайт. Менин илим алып, динге бекем болуп, ахиретке даярдангым келет. Карагыла, эгерде таптакыр ушундай эле чет мамлекетте жүрө бере турган болсо, бунун акысы бар да, акысын талап кылганга толук укуктуу, шариятта укуктуу. Аны жакшынакай карап көргүлө эми. Сразу эле талагыңарды сурагыла, ажырашкыла дегенден узакпыз. Аны жоопту кылып жакшынакай айтыш керек. Такыр болбосо, аны сураганга акылуусуңар. Мен 15 жаштамын. Албарсты көп басат. Болбой эле тырышып аттып ойгоном. Кечинде корко берем. Кечинде аятал курсини окусам деле баса берет. Эмне кылышым керек? Азыр туугандар,
биздин руханиятыбыз өтө төмөнгө түшүп кетти дагы. Алла менен байланышыбыз алысырап кеткендиктен Аятал Курсини бир окуп менен маселе чечилбейт. Кайра окуңуз. 200, 300, 400, 500. Попробуй жакындап көрсүн. Окуңуз сиз. Канчалык гафлат, канчалык күнөө, канчалык бейкапарлык көбөйсө, ошончолук Аятал Курсинин газын басыш керек да. Бул Аятал Курсида шек жок да. Ал эгерде сиз жүрөгүңүз ошо чын жүрөктөн ихлас менен окусаңызчы, сизге эмес, кошунаңызга да жакындай албайт ал. Кошуна үйлөргө ham келе албайт алар. Сизге кой, сизге кошунан. Бирок биз алсырап калдык. Ошон үчүн туугандар Аятал Курсини көп окуш керек. Коргонуу, сактануу аяттарды көп окуп жүрүшүбүз керек. Аллахым өзү сактасын, бул да бир себеп да. Анан сиз кыжалат болбоңуз. Сиз иншалла дарат менен жатыңыз. Бисмилла, бисмилла деп төшөктү кагып, Ихлас Фалак-Насты 3төн сөзсүз дем салып окуп, ойлонбоңуз тияк-бияктардан. Анан иншалла салаватты көп айтып, Аятал Курсини окуп жатыңыз. Мүмкүн болсо 2 рекат намаз окуп, кажат намаз окуңуз. Алла бейпил уйку бер, тахажжудка өзүң тургуз, күнөөмдү кечир, жаман түштөн сакта деп. Мен хафиз болоюн деп Египетке кеткен аттым дейби, кеткен аттым эле. Куранды Египеттен окуп үйрөнсө болобу же Египетте башкача туура эмес үйрөнүп коюшу мүмкүн. Эми Египет эми чоң мамлекет да. Кыргызстан андан кичинекей болуп эле бизде канча тополоң. Ар жерде ар кандай эле. Же Египетте окудум ошондой эле. Барсаң эле мени ачып салып үйрөтө турган эч ким жок жерде. Мына жерде бир аз окусаң, алхамдулилlah, Кыргызстанда дагы бүгүн Кудайга шүгүр. Ошол Египеттен менмин деген ижазаларды алган карыканалар бар, медреселер бар, жаман эмес. Мен бардыгына эле айтар элем, бул жакта кичине фундаментти бекемдеп, жакшы туура ишеним, жакшы динге болгон алхамдулилlah түшүнүктөрдү куруп, анан барсаңыз мейли. Анан эми азыр кайсы жерине барасыз, мен каякта деп айтам. Албетте, машалла, Мисир, качан Египет, качантан бери диндин борбор болуп келген, барып окуп келсеңиз, нур үстүнө нур. Бирок туура жерди тандаш керек. Туура устазды тандаш керек. Саламатсызбы? Бир күнү 1-4 күнү ороза кармап, карыз күндү толуктаса болобу? 1-4 күнү сиз нафил сүннөттү ниет кылбаңыз, карызды ниет кылыңыз, кутулсаңыз болот. Өзүм повар болуп иштейм. Анан менюда форель 170 грамм, эт 160 грамм. Бирок биз форельди 150-60 грамм, 150-160 грамм, этти 160 кылып кесебиз. Недостача болбосун деп. Кандай недостача болбосун? Форель 170 деп атасыңар. Ошондо форельди 150-160тан кесип койсоңар. Этти болсо 160 кылып кесеңар. Кылып кесебиз, недостача болбосун деп. Ошол 10-20 грамм этке чейин жооп берип калбайбыз. Жооп берип каласыңар, эмне үчүн жооп бербесиңер? 1 граммга жооп бересиңер. Таразадан алдан вайлул лил мутаффифин. Кымтыгандар таразадан, аларга шору курусун, вайл, бактысыздык болсун, вайл, дозокто бир өрөм бар, дозок өзү пана тилеген. Ошол жайга кирсин дейт. Таразадан алдан. Ошон үчүн айтат туугандар, угуп алыңыздар. Литровый бензин куюп атасызбы? Метраж деп коебуз го, мына нене кездемелерди тартып атасызбы? 1 метр кылып айтсекин 98 кылып коюп. Жоксо таразадан 1 килограмм кылып киши ташты же башкача кылып 980, 990, 999 грамм кылтасызбы? Чатак. Анан көрөк 1 кило десечи, 1 килодан яны 1000 грамм да. 1010 кылып коюңуз, ошо жакшыраак. Туган, ошон үчүн иншалла мынандайларга неме кылбагыла. Канча грамм десе өзүндөй, жоксо бир аз көбөйтүп коюңуз. Эч нерсе болбойт. Алла таалам береке берет, муну көрөсүз. Аз айтсаңыз кыямат күнү жооп бересиз буга. Куран ачык айткан буга. Салам алейкум устаз, менде мындай суроо. Мага берилген тумарды өрттөп салса болобу? Ичинде арабча жазылган тамгалар бар экен. Кыргыз тамгалары менен жазылган дагы арабча сөздөр бар экен. Жок, көмүп коюңуз, жоксо сууга агызып бериңиз. Эмне үчүн Курандын кээ бир сүрөлөрүнүн биринчи аяттарында араб тамгалары айтылат? Мисалы Алиф Лам Мим же Ясин деп. Буну хуруфу муқаттаат деп коет. Ушундай тамгалар маанилерден үзүлгөн. Бунун сырын Алла билет. Алла Таала алып келген максаты инсан сен түшүнбөйсүң буларды. Сен ажизсиң. Куран муъжиза.
Адамды алса ажиз кылат. Бул тамганы, бул мындайда Алла мен Алланын элчисинин ортосунда сыр. Biz bunu Allah, bunu muradın, maksatını Allah bilet деп токтойбуз. Assalamu aleykum, менин баламдын денеси уктаганда титиреп жатат. Эмне кылсак болот? Алла разы болсун. Дем салдырып кала, дем салдырып кала. Көп дем салдырып кала. Дуа кылып жатканда колу бири-бирине тийиш шартпы? Шарт эмес. Тийгиздер дуа кылсаңыз болот, тийгизбей эле дуа кылсаңыз болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кээде дуа кылганда колтугунун актыгына чейин көтөрүлөт деди. İhlas сүрөсүн 200 жолу айтса 50 жылдык күнөөсү кечирилет. Ошол чоң күнөө зына же башка болсо да кечирилет. Жок туугандар, угуп алыңыздар. Фазилеттердин баардыгы канча кечирилет, мынча сооп жазылат деген бары уламалардын көпчүлүгү ою боюнча кичинекей күнөөлөр. Чоң күнөөлөргө тооба шарт. Чоң күнөөлөр тообасыз кечирилбейт. Сизге суроо берейин деген суроом. Мен 2 жыл орозо кармайм деп баштап алып, акырына чыкпадым. Bir күндө толук кармай албадым. 2 жыл ушундай болду. Ошол 2 жыл кармабай койгон орозодо карыз болуп каламынбы? Ооба. Канча күндү санайсыз? Фаиддатун мин айямин ухар. Башка күндөрү ошо күндү санап туруп, карап бересиз да, кармап бересиз. Эми караңыз, азыр Allah subhanahu wa ta'ala bir salkın, tün uzun, gün kıska mümkünçülük verdi. Bu şans da. İbadattın şansı. Kimdi moynunda orozo kazaları bolsa çe, azır karma alsın. Hiç kanday kıynalbay. Susa, başı orup, çok. Jön ele. Mundayla. Даже ertemene siz жақшы kursanız toygosunuz, kechke çeyin kursanız açpay da kalışı mümkün. Spokойно karmayız. Şunun için inşallah orozon kazaları karap var. Tün uzun eken maşallah kimdi moynunda namazın kazaları olsa başta versin. Bir dostum var. Al özün özü öldüröйүн деп asınıp jatkanda anın iğnesi körüp kalıp kutkarıp kalgan. Esin jogotup koyuptur. Asınıp jatkan kezi esinde толук жок eken. Anan özü oylana beret. Balkim bul başka dünya. Men balkim tigi dünyadan öldüm. Je adam özün özü öldürse kıyamatка чейин özün özü öldüre beret deyt ko. Men oşonda kıyamatка чейин özümdü özüm öldüre berembi dep özü namaz okuyup ушундай ойлорго түшө берет. Бул жакшы окутсун. Көбүнчө сыйкырдын таасиринен, жиндердин таасиринен адам ушундай жаман нерсеге барып калат. Өзүн сактоо, коргонуу дуалар бар. Манзил дегендер, рукия деген бар. Исааркы кечки дуалар бар. Андан башка да башкаларга да окутуп, жакшынайга дем салдырып, өзүн жакшы ишке алаксытып, бир жумушка кирип, намаздарын каза кылбай, даватын каза кылбай, аракет кылсын. А бирок угуп алсын, пайгамбарыбыз айткан, ким өзүнө жанына кол салса, кыямат күнгө чейин ошол азаппен азапталат деген. Мен азыркы учурда багымдат намазын телефондон кайталап окуп жатам. Сөздөрүнөн толук тилим айланбай калат. Бирок окуй берем, адашсам күнөө болуп калабы. Намазыңызды үйрөнгөн таштабаңыз. Кудай кааласа Алла таалам жардам берип, иншалла, жакын арада үйрөнүп кетесиз жакшы. Мен аялым апасынын көзү ачыкка жөнөтүп атканын WhatsApp'tan окуп калдым. Менин сүрөтүм ошол ишке тиешеси бар адамдын сүрөтүн жөнөткөнүн көрүп калдым. Көзү ачыкка барса динден чыгат деген сөздөрдү угуп келем. Динден чыкса никебиз бузулуп калган жокпу? Менден дагы күмөн пайда болуп, балки мени дагы кара дуалап койбодубу деп корком. Туугандар, көз ачыкка баруу болбойт, пайгамбарыбыз катуу тыйым салган. Ага барып дейм сизде. Имандан ажырап калган коркунуч бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ким барса, ал капырлыктын амалын кылды, имандан чыгып кетпейт го, никеңер бузулбайт. Бирок өтө чоң күнөө кылды, тооба кылсын, кайтсын. Жакшы айтыңыз анда, үйдө таалим өткөргүлө. Аялына башың бош десе, талак түшөбү, анан ошол аял башкага турмушка чыкса боло береби? Жок, анын ниетин караш керек. Башың бош десе, ниетин караш керек. Ниетинде талак берүү болсо түшөт, башкага кийин иддадан кийин чыкса болот. Аял гостиница иштетсе,
иштесе гостиницада иштесе адал бол. Күйөөсү менен чогуу иштесин. Кызынан энеси намыстанса, энеси ак болуп калат. Жок андай намуздуу болуш керек бар эле. Мен турмушка кечирээк чыгып бир уулду болгонбуз. 1 жылга жетпей эле ата энемдин үйүнө келип калгам. 11 жылдан кийин башка адамга турмушка чыгып, бир туугандарымдын киришүүсү менен бул адам менен дагы жакшы жашай албай койдум. Бул адам дагы үйлөнүп алды. Мен бир туугандарыма силер себепкер болдуңар деп нааразы боло берем. Түгөйүнүн болгону жакшы экен. Сиз кандай кеңеш бересиз? Өткөнгө өкүнбөңүз. Барды Кудайдын тагдырында. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Кимге кандайдыр ушундай бир ыңгайсыз, жагымсыз, кайгы, ушундай бир капачылык жетсе, ал айтпасын. Эгерде мындай кылганымда мындай болот эле, тигиндей болот эле деп. Андай айтпасын. Анан көрүп не десин? Каддаралла ва ма шаа фаал. Алла буйрганы болду. Алла каалаганын кылды деп кой, бүттү. Эгер деген сөз шайтандын амалынын эшигин ачат деген да. Эгерде ушинтип Алла каалаганы болду деп Аллага тагдырга там берип койсоңузчу, Алла Таала сыныкты сөзсүз бүтөйт, кайгыны сөзсүз курсанчылыкка айлантырат. Жалат болбоңуз. Анан көрүп амалыңызды оңдоп түздөй бериңиз. Алла Тааланын иншалла жакшы күндөрү бар. Биз оңоло берейли, жараткан Алла Тааланын жардам бизге андан тезирээк келет. Assalamu alaikum, менин жолдошум мени алганга чейин башка аял менен жашыруу жашап жүргөн. Ошол маалда бир кызды болушкан. Мени алгандан кийин аны менен жашабай калды. Биз жолдошум экөөбүз 4 балалуу болгонбуз. Бирок ал аял эми мени менен жашайсың деп атат. Күйөөмдө жашайм, экинчи аял кылып дейт. Кызым үчүн деп атат. Күйөөм ыраазы бол, бейиштик болосун деп атат. Бирок ал аял эми төрөй албайт экен. Мен нааразы болуп Аллага өзүңө гана тапшырдым. 4 баламын убалына кал деп ыйлап дуа кылып каргап койгом ал аялды. Эми ойлонуп макул ыраазымын деп айттым. Бирок ошол каргаганым эмне болот? Ушул мени кыжалат кылып атат. Сураныч Алланын ыраазычылыгы үчүн жооп берип коюңузчу. Каргасаңыз биринчи Алла Тааладан кечирим сураңыз, экинчи кимди каргасаңыз ошодон кечирим сурап коюңуз, бүттү маселе. Зына кылган адамдын каткенде күнөөсү кечирилет. Жараткан кечиреби? Бир молдо сүйлөгөнүн уктум, кечирбейт, өмүр бою кедей болуп өтөт, бейишке киргизбейт. Эмне кылсам болот? Түнү тахажжуд окуп кечирим сурап, ыйлап дуа кылса кечиреби? Кандай дуа кылса кечирет? Кандай амал кылыш керек? Суранам, айтыңызчы. Жок, бул силерди ушул молдо катыгыраак чочутуп койгонго? Атак иншалла Алла Тааланын тообасынын эшиги ачык. Чын жүрөктөн тооба кылыңыз. Өмүрүнөн калганча ага кайтпаңыз. Зынаны ойлонбоңуз, сүйлөбөңүз, укпаңыз, барбаңыз. Алла Таалам иншалла кечирет. Макул? Мен күйөөм менен жашабай калганым жоомду бере элек. Биз отдельно жашайбыз. Менин боюмда бар. Күйөөм болсо кечки клубтарга барып кыздар менен жүрөт экен. Анын зыяны ичимдиги балага бизге тийбейби? Кесепети тиет. Айткыла анан. Арам нерселердин кесепетин үйгө алып келбесин. Дават бергиле. Күйөөсү махрам эмес, башка аялдар менен жанжалдашып сүйлөшсө, аялы андай кылбаң десе, күйөөсү аялы айтса, сөгөт ар кандай жаман сөздөр менен көнбөйт. Айтсаң, бирок күйөөсүн жакшы көрүп бирге жүрө берсе, аялы күйөөсүнө окшошуп, жүрөгү аралашып калбайбы? Аманат. Жообун качан, кайдан табам? Караңыз. Бир эле күйөөсү аялдын экөөнүн маселеси эмес, достордун дагы, коомчулуктун да маселеси. Жамандыктан эгерде көрүп туруп унчукпай эле жүрө берсеңчи, Алла Таалам жүрөктөрдү бир кылып аралаштырып коет, ошону кесепети тиет. Бани Исраилдеги кыйроо биринчи ушудан башталган. Мурун булар жакшыга чакырат эле, жамандыктан кайтарат эле. Кийин анан тигилер болбой койгондо, булар болбойт экен деп жамандыктан кайтарбай койду. Алла Таалам булардын жүрөгүн тигилердин жүрөктөрүнө аралаштырып койду. Жыйынтыгында Дауд пайгамбар менен Иса пайгамбардын тилдеринен Бани Исраилга каргыш келип, бир тобу чочкого, бир тобу маймылга айланды. Assalamu alaikum, устаз, кафеде официант болуп иштейм. Күнүнө 1000 сом, азыркы учурда 1000 сом тамак ашыман артпайт. Ата энем акча сал дейт. Мен ошого милдеттүүмүнбү? Байкелерим деле бар. Улуусу айылда иштей элек. Кичисү аялдын сөзүнөн чыкпай, мен үй бүлөдө жалгыз кызмын. Аллаху акбар.
Эми карап тургула, бир аз болсо да киши топтоп, экономдоп, Алладан береке сурап жөнөтүп тургула, ата энегерде муктаж болсо. Бирок той таш тияк бияка иштетпесин да. Мусулмандар Россияда кандай шоколад жесе болот? Адал шоколад жесе болот. Россияда шоколад көп да. Язбасы бар инсан ороза кармаса болобу, зыян болсо да. Кандай жол берилет шариятта? Жок, адамга зыян боло турган болсо шарият ага буйрубайт. Социальный сеттерден көрүп калабыз. Кары кыздар Куран окуп жатканын же YouTube'тардан аялдардын Куран окуган эркектер тыңдап жүрсө болобу? Көрүп. Шарият уруксат береби? Же биз эркектерге аялдын голосун эшиткенге болбойбу? Эми жакшы этияттанган эле жакшы туугандар. Аялдын үнүндө дагычы, макулбу? Азыркы тем более ушу доордо. Дамла дарат бар болуп туруп, масисинин замогун ылдыйга сыдырып алса, дарат сынабы мас тарткандан кийин. Эгер томуктан ылдый жака түшүп кетсе сынат. Менин аялым жакында Москвадан Кыргызстанга барып, бир ай өтпөй мен менен гыжылдашып жообуну алды. Бербейин десем, апасы да кошулуп сурады. Аялым, сен мага жакпай калдың, сен менен жашабаймын деп туруп алды. Жообун жазып бер, башымды ачып кой деп. Атай энеме да, үкөлөрүмө да жазып тажатты. Анан мен айла жок 8 март дейби? 8 март бердим. 9 март мага чалып, мени сенчелик эч ким эркелетпесе керек эми деп айтты. Экөөбүз 2 сааттай сүйлөшүп отурдук. Анан эртең сүйлөшөбүз деп кайрылаштык. Ал 10 мартта башка турмушка чыгып кетти. Мен айттым, никең жарабайт. Сен жооп алгандан кийин идда күтүшүң керек десем, жок, бизде мамиле сактануу менен болгон. Биз сактанып иш кылганбыз. Мени этек кирим келди. Биз иш кылгандан кийин мен идда күтпөймүн деп айтты. Ошондо кандай болот, никеси жарайбы или жарабайбы? Жарабайт. Сенден башка эч ким эркелеткен эмес деп эртесин чыккөттүр да. Эми коомчулукта тамаша ушундай көп да. Туугандар мындай. Талак алгандан кийин, ошодон кийин идда башталат. Идда 3 айыз. 3 айыздын ичин өтпөстөн туруп турмушка чыга турган болсо, никеси жараксыз. Нике фасид деп коет, нике өтпөйт туугандар. Саламу алейкум, 9 жашар кызымды Аллага тапшырдык. Түшүмдө өтүп кеткен молдо кызың салам айтты, жакшы жүрөт деп түшүмө кирди. Эмнеден аян берет? Эмне кылышым керек? Мубашшират жакшы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан Алла таала мушун жардамы калган, ал кайсы? Же жакшы түш көрөсүн, же башка бирөө жакшы түш көрөт сен тууралуу. Менде суроо бар эле, М-банкты билсеңиздер керек. Онлайн банк, ал приложениядан кредит да алса болот экен. Ошол М-банкта программист болуп иштесе, алган акчасы харам болуп калбайбы? Программист эми ошондо кредит алганга кылып бере турган болсоң, анда туура эмес болуп калат. Башкасына болсо мейли. 18 жаштамын, мен күнөдөн күнгө иманым алсырап кетти. Анан кантип экен десем болот? Көбүрөөк зикир кылыңыз, Куран окуңуз. Устаз, Бекзар деген аттын маанисин чечмелеп берип коюңузчу. Же алмаштырайынбы, же болбосо сахабалардын атынан мага кайсысын сунуш кылат элеңиз? Бекзар жакшы эле? Бек деген эми бышык да. Зар деп эмне кандай экен? Улум мен ата энеме, байкелериме, иниме, жеңелериме Куран окуп багыштап жүрчүмүн. Зикир чалып да багыштап койчумун. Жакында окуп жатам, мындай кылган болбойт деп, адам өлдү, бүттү деп, ар бир адам өзүнө жооп берет. Куран окуп кереги жок деп уктум. Абдан жаман болдум. Мына азыр Куран окуп багыштагым келип жатат. Анан токтоп калдым. Алар үчүн эч нерсе кылса болбойбу? Болот. Ана бүгүн азыркы сабакты баштан окуп коюңуз. Куран боюнча канча деген хадисте айтып бердик, Куранды өлүккө багыштоо боюнча. Туугандар, бизди мазхабта окуп алыңыз, Ханафи мазхабта. Зикир кыласызбы, салават айтасызбы, Куран окуйсузбу, нафил намазбы, нафил орозобу, садака кайрымдуулукпу, ажылык, умрабы, макулбу? Кандай садака жария кыласызбы, суу чыгарасызбы, мечит саласызбы, көпүрө саласызбы? Бардыгы сол өткөнгө тек. Эгер ниетиңиз эле болсо. Алла Таала жөнүндө жаман ойлор келип жатат. Бул мени динден чыгарып салышы мүмкүнбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларга айткан, ушундай бир жаман ойлор келет, аны айткандан көрө биз өлгөнүбүз жакшы эле. Не кылсак болот дегенде пайгамбарыбыз айткан, кыжалат болбогула, Алла кечиримдүү,
тилиңер менен эле ошону чыгарып алсаңар, амал жүзүнө ашырып алсаңар, бардын Алла кечирет деген. Арам ойлор барго келгенче. Кыжалат болбоңуз. Тилиңизге сүйлөбөңүз, ошону айтпаңыз, амалга ашырбаңыз, бүттү. Мен азыркы учурда Москва шаарында турам. Бул жакта биз менен чогуу иштеген кыргыз эже бар. Анын атын Алла дейби? Алла деп коюшкан экен. Эми ал эжени кантип атын айтсак болот? Жок, буну эжени айткылабы? Ой, атын өзгөртсүн, Алла деп ат койбосун. Баягы бир ырчы бар эле, Алла паланчайына деген. Ошого окшош окшойт да. Менин жолдошум колунда балдарды иштетет. Бизден башка шаарда. Таптакыр билбейм, кандай акчасын берет. Бирок балдардын көбү нааразы. Эмне мындай деп сурасам, киришпесен дейт. Мен кыжалат болом. Үй бүлөбүзгө залакасы тийбейби деп. Дуа кылып туруңуз, дуа кылат. Залакасы тийип калат. Эгер акысын бербеген болсо, сөзсүз тиет. Алыскы жолдон келгенде каза намаздарды үйгө келип, парыздарды 2 рекет менен окуйбузбу же толук окуйбузбу? Эгерде сапарда каза болгон болсо, үйгө келгениңизде сапардагыдай кылып окуйсуз. Казаларын 2 рекетте. Сажда сап кылганда аттахияттан кийин салам беребизби же аттахият салаваттан кийин салам беребизби? Сажда сап кылганыңыздан кийин аттахият салават дуа андан кийин салам бересиз. Байлык менен болгон сыноодон кантип өтсө болот? Дуа кылып коюңузчу, жеңилдик батыраак келсин. Жана байлык менен болгон сыноодон аман эсен өтөйүн. Байлык менен келген сыноодон угуп туруңуз. Алла Тааланын неематы деп зекет садаканы унутпаңыз. Ошо акча таап аткан акча табыңыз, бирок 5 вакыт намазга залакасы тийбесин. Масада жазган кайрылайын так. Күйөөм урушса талак бошсун дей берет. 4 жыл мурун берген кайра нике окутканбыз. 1 апта мурун дагы талак бошсун деди. Нике окуталы десем, мен мурда да бергенмин. 3 болуп калды дейт. Бирок мен эч эстеген жокмун. Бир эле жолу мечитке барганым эсимде. Ортодо 4 балабыз бар. Муфтиятта фатва бөлүмүндө кайрылыңыздар. Өзүм намаз окуйм, иманга бекем аялмын. Күйөөм өтө жаман уят сөздөр менен сөгүнүп сүйлөйт. Спиртной ичимдиктин баарын ичет. Насвай тамеки дүн чегет. Мени көп жолу изменять эткен. Эмне кылсам болот? Сабыр кылыңыз, дават бериңиз, чогуу даватка чыгыңыз. Вакыт болуп калдыбы? Же барбы? Аксакал келди экен, бак окуй беребиз, Так, күйөөгө кантип уйуйт? Тагыраак ниетин кантип айтам? Күйөөгө уйганда аркаңкы, жанна туруп болбойт, аркаңкы сапта турат. Ушу ниет кылганда мына кайсы намазды окуп атсаңыз, биринчи ошону ниет кыласыз. Мисалы куптан болсо куптан, же багымдат болсо багымдат. Экинчи, ушу күйөөңүзгө имамга ыктыда кылдым деп коесуз, бүттү. Ыктыда кылдым деген. Имамга тапшырдым, имамга жүктөдүм деген мааниде. Махрам менен намазды чогуу окуу боюнча кененирээк түшүндүрүп бериңизчи, азыр айтып. Анан эркектер шашып окушат. Үйдө күйөөм, төркүнгө барсам байкем шашып окуйт. Мен рүкүдөн турганча алар саждага барып калышат. Эми эле үйрөнгөн тажвидимди жоготуп жатам. Жетишип окуйм деп. Өзү шашпай окуш керек. Буга чейин дагы намазга чейин кенен айтып бердик. Ушу сабактын ичинде эле намазды анда шашылбай окуш керек. Аял кишинин окуган Куран хатымы махрам эмес адамдарга багыштаса өтөбү? Өтөт. Аял киши Куран окудубу? Дүйнөдө канча мусулман тирүү, өлүк бардыгына багыштаса ошончо сабап берилет. Эркектер деле мисалы намахрам аялдарга сабабын багыштай бересиң, билбейсиң Африкада канча аял бар экен. Туурабы? Ошондон иши бар мусулман эркек аялга бири-бирине багыштап сабабын машаалла айтса тиет. Уста сабактарыбыздын биринде бир сахабанын атын айтып, уулду болсоңар атын ушундай койгула, бул сахабанын дуасы кайтарылбай кабыл болчу деген элеңиз. Ошол видеону кайра таппай жатам. Баш тамгасы ДБ-дан башталган, жаңылбасам, кайра кайталап коюңузчу, Алла разы болсун. Баро разияллаху анху бул ант ичсе Алла Таала антын сөз ишке ашырат дегенде да. Мен сурайын деген дуа пайгамбарыбыз өмүрүндө Алладан эмнени сураган болсо, бардык дуасы ушул бир дуада айтылган деп айттыңыз эле. Ошол дуаны кайра айтып коюңузчу. Аллахумма инни ас'алука. Жок. Мен сиздерге кайсы дуасын экен? Бардык дуасын бир дуанын ичинде дедим. Мындай бар. Пайгамбарыбыз канча жакшылык сураса, мен оюмча ошол болушуңуз керек сиздин сураганыңыз.
Қанша жақсылық сұраса, ошо бардық жақсылықты сұрап. Пайғамбарымыз қанша жамандықтан пана тілесе, ошо бардық жамандықтан пана тіле. Allahumma inna nas'aluka min khayri ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuk Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem ve na'udhu bika min sharri ma sta'adaka minhu 'abduka wa nabiyyuk Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem degan dua. Oldu? Allah subhanahu wa ta'ala qabul qilsin. Jaratxanim jaru barza boshli baq bo'lsin. Robbana atina fid dunya hasana, fil oxirati hasana va qina azoban nar.